Урматтуу айылдар, урматтуу мекендештер, урматтуу өз туугандар. Падышаны эл камын ойлогон, батырды да эл намысын коргогон, илим бозду, акылманды бузду да биз сыйлаган эне баарын төрөгөн дегендей, бул жерде көктөн карыжас негизинен элелер отурат. Анан келечекте элелер отурат. Москвада иштеп аткан мигранттардын, жана Нурлан айтып кеткен инвесторлордун почти бардыгы 4 жашындагы аялдарда. Анан үйдү бүтүрөм, үй салам, сиңдимди окутам, үкөмдү окутам, кайнымды үйлөймүн, анан кийин төрөймүн деген мында кеч калат. Ошон үчүн бардыгын бирдей алып кетиш керек. Анда жашыңар өтүп кетет. Анан ошого байланыштуу 4 жашындагы аялдар, эгер беремени болсоңуздар, обязательно учетко туруңуздар. Эгерде официальный иштеп, документтериңиздер болгон болсо, полис менен мамлекеттик клиникаларга, поликлиникаларга учетко туруңуздар, сөзсүз түрдө. Эгерде Сахаровага барыш керек болгон болсо, беременный болсоңуздар, Сахаровага жеткенге чейин эле УЗИге түшүп, справка алып алыңыздар, мен беременныймын деп. А жерге барганда коркуп кетип эле анан рентгенге түш десе, рентгенге түшүп алсаңар, бул балага зыян болот. Өпкөңөр деле эмес, бутуңардын учуну түшүрсөңөр дагы бул рентгеновский облучение кетип атат. Азыр бүгүнкү күндө ушул бала төрөлгөндө зыяны тийбесе дагы будущий зыяны тиет, бул рак клеткаларын алып келет. Ошон үчүн Сахаровага кетип атканда коркпой эле, бул жактан частный болобу, мамлекеттик болобу, УЗИге түшүп, сөзсүз беременный деген справканы алып алгыла. Анан бул жерден силерде немеге түшүрбөйт, рентгенге түшүрбөйт, но бул жерде жанагы туп институт, туп диспансерлерде неме кой берет, тест коет. Тест коет дагы ошол жерде туберкулез барбы жокпу деген чыгар берет. Бул силерге зыяны жок болот, силердин курсаңарда балдарга зыяны жок болот. Ушуну билип алгыла. Анан кийин кимдин немеси жок болгон болсо, полиси жок болуп, полис алганга аракет кылыңыздар. Кимдин полиси жок болгон болсо, азыр Москва шаарында 50-60га жакын частный клиникалар бар. Ошолорго өзүңөр үчүн учетко тургула. Анан мен Кыргызстанга кетет элем, мен Кыргызстанда төрөйт элем деп учетко турбай койсоңор, может ошол убагында көрүнө турган ооруларыңарды, убагында лечение кыла турган оорулар кеч калып, анан силердин төрөп учуруңарда, силердин ден соолугуңарга, балдарыңардын ден соолугуна зыян тийбеш керек. Мен ошого чакырып кетем барыңыздарды. Эгерде толгоо эч качан толгоого эч ким направление бербейт, эгерде толгоо башталып калган болсо, сөзсүз түрдө скорый чакырасыңар. Скорый коркпой эле, жашың жетеби, жетпейби, учетко турдуңбу, турбадыңбы, обменный картаң барбы, жокпу, ага карабастан скорый чакыргыла, сөзсүз. Скорый чакырсаңар, төрөт үйлөрүнө ошол сен толготкон күнү кайсы төрөт үйү сага жакын, кайсы төрөт үйүндө сага места бар, ошол жерге алып барат, сен эчтекеңе каратпайт, төрөгөндө бул орус мамлекетинен Россия широка моя страна родная дегендей жакшы жери төрөттөр бекер болот кыздар. Коркпогула скорый чакыргандан. Төрөттөр бекер болот, эгерде силер физиологический нормальный төрөт болгон болсо. Эгерде төрөттө осложнение болуп, дополнительный услуга көрсөтүлгөн болсо, кээ бир роддомдо мына услугаларга мынанча төлөйсүн деген бериши мүмкүн. Ата коркпостон скорый чакырып роддомго барыңыздар. Роддомдо төрөңүздөр. Роддомдо жакшы карашат. Эмне үчүн жакшы карашат? Себеби Москва чоң мамлекеттин борбору. Бардык төрөткө керек болгон бардык аппаратура, врачтар, дары-дармектер менен камсыз болунган. Бир акушерканы, бир врачты 5 родзалга коюп койбостон, бир родзалга бир акушерка керек болобу, бир акушерка, бир врач, бир детский врач, бир детский медсестра керек болсо, анестезиолог керек болсо, баланын состояние, эмнин состояние жараша кошумча врачтар болот. Ошонусу менен жакшы карашат силерди. Эч качан неме кылбагыла. Учетко турбадым, мен кандай кылам, мени скорый алып кете албай, алып кетпей коет деп коркпостон скорый чакыргыла. Бомждарды дагы, бөлүлөрдү дагы, эч нерсеси жокторду дагы төрөтөт. Төрөт үйүндө төрөгөнгө аракет кылгыла. Андан кийин кээ бир роддомдор, почти көпчүлүк эле роддомдордо
дагы төлөгөнүң үчүн подаркалар берилет. В пределах 20 000 сомдук балага керек буюмдарды же болбосо акчалай алам десең акчалай беришет. Ошон үчүн төрөгөндөн коркпогула, төрөш керек болсо төрөгүлө, убакыт өтүп кетет. Төрөт жашы дагы бүт кыздарсыңар, анан кийин договор менен иштегенге аракет кылган. Дагы суроолоруңар болсо берсеңер жооп берем. Суроолоруңуздар жокпу? Рахмат. Көңүл өзгөргө көңүл бөлгүлө. Мен өзüm врач-акушер-гинекологмун, 37 жыл стажым бар. Проспект Мирадагы Триамет деген частный медцентрде акушер-гинеколог болуп иштеймин. Кыргызстанда 30 жыл иштегенмин, 30 жыл эле төрөт үйүндө иштегенмин, 20 жыл төрөт бөлүмүнүн башчысы болуп иштегенмин. Главный акушер-гинеколог районда болуп иштегенмин. 7 жылдан бери мен Москва шаарында иштеп атамын. Туғандар, қысқаша жарнама, көңіл көріп тұрыңыздар. Қырғыз ағаларыбыз метро Улугаревский проспекті мен адрестер жазып қойдым. Суши ашқан, оғаларыбыз біраз сүріліп тұрады. Танышырып кетелік. Адал суши пицца туғандар. Ассаламу алейкум. Қандайсыздар? Қырғыз бір туғандар. Офише жамаатқа қайрылып жатабыз. Кече күнү видео чыгарадык эле, халаны суши пицца депчи. Бүгүн дагы кыскача сюжет деп коет экен, ошону чыгарып коюшка. Bir pizza менен bir суши чыгарып жатабыз. Bir морс эле компот. Любой адам, жалгыз адам келип жей турган болсо, мына урол ассортимент, любой уролдон холодный, запеченный тамдайт, bir пиццаны тамдайт. Или колбасайдын неменен аз мына простой сыр менен соус болду, маргарита деп коет. Ушунун үстүнө дополнительный кошсо деле боло берет. Bir компоту менен мына bir стакан деп коелук. 500 сом эле болот. Ушу үчөө 500 сом, bir адам тоет туғандар. Егер көп жамаат менен эки дос менен келип жей турган болсоңуздар, мына ушундай пиццаны заказ кыласыздар. Эми эки адам тоет турган пиццада 2 стакан баягысы менен, суусу менен 2 мондой пицца. Суши. Келиңиздер туғандар, дагы суптарыңыз дагы бар да, дастарханыңыз бар. Келип сураса, бизде японский, итальянский кухня болот, бургер да болот. Ошонун ичинде эле келип сураса, ошо ценасын ыңгайлуу кылып, уролдун бардыгы 270тен, анан особый таксисттерге бир туугандарыбызга келип, ошо суши пиццаны жеп кетсин деп, атайын уюштуруп жаттык эле. Кухняда бардык нерсени тапсаңыздар болот. Даже халяльный крылышка дагы азыр сүйлөштүм. Кошобуз, 3 күндөн кийин уже крылышка острый, средний острый, без острый да кылып беребиз да. Ошого халяльный болушунча изденип атам, ошого халяльный чыгыш үчүн. Ошо келип жеп кетсеңиздер болот. 500 сом болгону. Bir pizza, bir rol, bir kompot. 25 размердеги пиццалар болот. Доставкалар боюнча айталык. Доставка 1,5 рубль метрого чейин. Если үйгө чейин дей турган болсо 2,5 рубль 1,5 саатка чозулат. Если бизге жакыныраак метро болгон болсо 1 сааттан 1,5 саатка чейин доставка кылып беребиз. Келип алып кетсе дагы болот заказ. Ошо келип отуруп жеген болсо 2000 рубльге любой ролдон тандайт бир подарок кылып беребиз. 2000 сом чай ичкен болсо любой мындай ролдон подарка кылып бересиз. Ооба. Bir yerde oturup jep kete sabay боло берет. Кече алхамдулилла кыргыз бир туугандарыбыз келди, бир 10 чакта адам келип жеп, келип отуруп жеп, рахматын айтып дуасын берип кетип атат. Ишиңизге ийгилик. Туугандар, жеке ишкер колдон келишинче поддержка кылып заказ берелик. Мо жамаат болуп көп жерде иштейбиз. Заказ бериңиздер, агаларым кызматта. Кантидан канчагача иштейсиз? Если таксисттер иштеп калса, эртең менен 11ден кечки 2ге чейин, түнкү 2ге чейин заказ алынат. Бокторда чыгат, ошо ыңгайлуу, ценасы не кымбат эмес, даже лагмандын акчасына жетпеген болот, келип воктогу жеп көрсө болот. Заказ бериңиздер, келиш жолдорун көргөзүп коеюн анда силерге. Бу жерде ушу таксист бир туугандарыбыз келди. Азыр сурап көрөлүк, кус кандай болду? Кандай экен? Жамаат мындай. Огону сүйлөдүм. Жакшы, рахмат. Жакшы. Жакты сон. Поддержкага чыгабызбы? Тамам кеттиме? Ошо бомбаларга колдон келишинче таркатып коюңуздар. Эми баягы информация көбү билбейт. Анан бир кызык жери Тойбос бургер менен чыгат. Уролдор бар, жарыны запеченный. Тойбостор менен да уролдор чыкты, курицалар менен халяльный. Волгоградский проспекттин биринчи выходунан түз эле чыгып
түз эле басып келгенде оң жактан ушундай арка чыгат. Ушул жакка карап басабыз. Аркадан кирип эле 100 метр басканда оң жактан хостел чыгат мына. Ошол жерден солго кайрылабыз. Бул жакка карап. Солго кайрылып 100 метр басканда мото образ деп турат. Ушул жакка киребиз, туугандар.